Ноокат районуна караштуу Төрөбай Бекиев атындагы орто мектеби. Кыргыз тили жана адабияты мугалими Тургунбаева Максуда Момуновна сиздер менен. Сабактын максаты туура жазууга үйрөнөбүз, өз оюн ишенимдүү билдирүүгө тарбияланабыз, эмоциялык табитти ойготуу менен эркин ой жүгүртүүсүн өнүктүрөбүз. Мен силерге сабагымды арнаймын, анан дагы жакшы маанай каалаймын. Адегенде саламдашып алалы, угуп көрүп оюңарды баалаймын. Саламатсыңарбы менин алтындарым? Бүгүн өтүлүүчү тема тыныч белгилер. Тыныч белгилер экиге бөлүнөт. Сүйлөмдүн аягына коюлуучу, сүйлөмдүн ортосуна коюлуучу. Сүйлөмдүн аягына чекит, суроо, илеп белгиси коюлат. Ал эми сүйлөмдүн ортосуна көк чекит, үтүр, үтүрлүү чекит, кош чекит, сызыкча, каша, тырмакча. Азаматсыңар. Эми чекит жайынча айтылган сүйлөмдүн аягына коюлат. Алия кубанды. Суроо белгиси суроолуу сүйлөмдүн аягына коюлат. Бүгүн Аруке келдиби? Илеп белгиси илептүү сүйлөмдүн аягына, каратма же сырдык сөздөр сүйлөмдүн башында келип, күчтүү сезим менен айтылса, ошол сөздөн кийин да коюлат. Бах, не деген керемет. Ал эми көп чекит сүйлөмдө ой толук айтылып бүтпөй, дагы уланысы бардай туюлса коюлат. Кызым, жалгызым, эми канттик? Көрдүңөр балдар? Эми үтүр. Бир өңчөй мүчөлөрдүн арасына татаал сүйлөмдөрдө жайынча айтылган киринди, каратма сөздөн кийин түшүндүрмө сөздөрдү жазууда колдонулат. Расул, Били, Гүлжамал, Мираждар да иштеп жатышат. Бул балким биздин кишилер. Сен, Жанара, бүгүн айылга жөнөйсүңбү? Көрдүңөр балдар? Андемесе сызыкча. Сүйлөмдүн баяндоочу атооч сөз болсо, э менен баяндоочунун ортосунда диалогтордо жана башка жерлерде сызыкча коюлат. Манас дүйнөдөгү теңдешкис дастан. Диалогто. Сен качан келдиң бүгүн? Каша айтылган сөздүн маанисин толуктоодо колдонулат. Мисалы, олтуруңуз. Көрдүңөрбү? Ошо олтуруңуз деген сөз кекетилген, ал кекете ныктап айтты дейт. Ошо кекетилген айтылган сөздү эмнеге? Кашанын ичине алып коет экенбиз балдар. Тырмакча. Төл жана бөтөн сөздө, цитатада, айрым чыгармалардын атын атоодо коюлат. Элде акылдуу азбайт деген сөз бар. 4 адам чыгарма драмасы жана башка. Кош чекит жалпылагыч сөз бир өңчөй мүчөдөн мурун келсе, тикет төл сөздөн мурун келсе, чечмелөөнү талап кылган татаал сүйлөмдө колдонулат. Келаткандар үчөө. Расул, Били, Мираж. Мындай сөз бар. Көп окуган көптү билет. Эми пунктуация деген бул латын тилинен алынганда тыныч белгилердин туура коюлушу дегенди түшүндүрөбүз. Балдар, эми көнүгүш дейбиз. Тыныч белгини кой. Мен бир сүйлөм жазганмын. Канча тыныч бар экенин силер табышыңар керек. Ай, жеңе. Ушунун баары бүгүн орулабы? Кана балдар, ойлонобуз, канча тыныч белги бар. Ай, жеңе. Ушунун баары бүгүн орулабы? Азаматсыңар, тыныч белгилерди жазып, жаздыштарын, аталыштарын жазып, дептериңе жазабыз. Өш, кашайгыр, өш. Чү жаныбарым, чү. Бул эки сүйлөмдө канча тыныч белги бар? Дептерибизге жазабыз. Азаматсыңар, менин өздүк баракчама жөнөтөсүңөр. Анда кезек макалдарда. Макалда бардык үндүүлөр калтырылып кеткен. Туура коюп
көргүлө. Көрдүңөрбү? Үндүү тамгаларды алып койгонмун. Анда эмесе макалды толуктап жазасыңар дептериңерге. Азаматсыңар баракелде. Анда кийинки кезек кашанын ичине кандай сөздү койсок, жаңы сөз келип чыгат. Көрдүңөр балдар? Бир сөз коюшубуз керек. Тору, мыр, лак, туяк, маш, кыгалак. Азаматсыңар. Ой баракелде. Анда эгиндин жайын эккен билет, арабанын жайынчы ким билет? Ойлонобуз. Эгиндин жайын эккен билет, арабанын жайын чеккен билет. Азаматсыңар. Менин көзүм жетип турган бир нерсе бар. Мен талыкпай изденем. Бар сөзүнөн кийин кандай тыныш белги коюлат? Ойлонобуз. Үтүр, Б. Кош чекит, В. Сызыкча, Г. Коюлбайт. Анда эмесе сызыкча балдар туура жообу. Эми балдар сабагыбыз акырына жетип калды. Тапшырма. Азыркы өткөн тыныш белгилерге бирден сүйлөм түзгүлө. Түзүп менин өздүк баракчама жөнөтүп коесуңар. Анда эмесе саламатта калгыла, менин алтындарым.